Жаңы жылдан кийин патент жоюлат. Жаңы норма күчүнө кирсе, соода жүгүртүүсү 8 миллион сомго чейинки ишкерлер киреше салыгынан бошотулуп, патент албай калышат. Мындай маалыматты Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошев Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы комитетинин жыйынында билдирди. Мунун алкагында чакан бизнестеги 90 миң ишкер киреше салыгынан бошотулат. Мындан ары алар патент албайт. Эгер жүгүртүүсү 8 миллион сомдон ашып кетсе, салык кодексинин негизинде иш жүргүзүшү керек. Министрлер кабинетинин негизги максаты соода алакасын контролдук кассалык машиналарга өткөрүү, салык маданиятын киргизүү болуп саналат. Мында азыркыга салыштырмалуу бюджеттик жоготуулар жылына 3 миллиардты түзөт. Бирок муну менен биз көмүскө экономикада жүргөндөрдүн баарын ачыкка чыгарабыз, деди Кожошев. Маалыматта бул мөөнөтсүз негизде колдонуларын, ал эми дыйкан фермерлерди жер салыгынан бошотууга 3 жылдык мөөнөт берилери белгиленген.